Чындап кээде атаң менен апаң алыстан белек жөнөтөсүң, акча жөнөтөсүң. Бирок ата менен апага канбайт экен. Неге билесиңби? Анткени баланы көргүсү келет экен. Баланы көргөн башка. Көрүүнүн канчалык кымбат экенин армияга келбесеңер билбейт элеңер. Күндө көргөн, күндө жолуккан атанын, апанын баркы билинбейт. Ушул жакта билинип атабы? Бир туугандын баркы билинбейт, ушул жакта билинет. Бир көргөнгө зар болдум деген ошол болот. Ошон үчүн көрүшүп турган барго бул чоң бакыт, чоң дөөлөт. Мен сиздер менен кайрадан көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Чакырыпсыздар, келдим. Ушу эстеп чакырганыңарга чоң рахмат. Эми ошого жараша бир пайдалуу сөз болсо экен деп Кудайдан тилейм. Анткени же сүйлөсөң пайдалуу сөз сүйлө, болбосо унчукпа деген нерсе бар. Адам унчукпаса, көп паледен кутулат. Бул нерсе силерге айтырган адамдардын арасында да ушундай бир мыйзамдар бар, билесиңер. Камаганга эң татыктуу нерсе кылмышкер эмес, кылмышкерден да камаганга татыктуу нерсе бул адамдын тили. Ошон үчүн ким тилин башкарса, өзүн башкарат. Ким тилин башкарса, балекеттен алыс болот. Ким тилин башкарса, кадыр бийик болот. Турмушка чыккан кыздар бар, үйлөнгөндөр бар. Аял менен айтыша берген эркектин кадыры болбой калат. Ошон үчүн эркектин эркектиги тилинде. Ошону башкара билгенинде, жоопкерчиликтүү сөздөрдү сүйлөй билгенинде, сүйлөгөндө жооп бергенинде. Ошон үчүн пайдалуу сөздөр сүйлөш насип этсин. Алла Таала чек шүгүрлөрдү айталы. Мына жамгыр жаап атат. Кээ бир өлкөлөрдө жылдап жамгыр жаабайт экен. Жаз келди. Кээ бир өлкөлөр кыш дегенди билбейт. Мен эсимде бар, Японияда жүргөн мезгилде кар жаап калды. Сабак өтүп атканына карабай, бир топ адамдар жабалактап барып сүрөткө тарта баштады, видеого тарта баштады. Өмүрүндө карды биринчи көргөн индонезиялык балдар экен. Вьетнамдан келгендер де болуш керек эле. Кар жок экен ал жакта. Казак кыз күлүп отурат. Это всего лишь снег. That's snow. What are you doing, guys? деп коет. Ошон үчүн жаздын келгенине шүгүр. Өлбөгөн жанга жаз келет деген сөз бекер эмес. Көзүбүз көрүп турат, тилибиз сүйлөп турат, колубуз кармап атат, бутубуз басып атат. Эң башкысы ушул жерде өзгөчө шүгүр кыла турган нерсени айтып берейинби? Мекенге кызмат кылып атасыздар. Көп адамдар ушул нематтын, ушул жакшылыгын түшүнбөйт. Качан түшүнөт? Акыретке барганда түшүнөт. Айрымдарыңар жүрөсүңөр, качан ушул күндөр бүтөт, батырак үйгө кетиш керек эле деп. Ошентип айтпагыла. Эгерде жараткан ыраазылык үчүн иштесеңер, ушул күндөр бүтпөй эле койсо экен десиңер да, кызмат талашасыңар. Бүгүндө дежурствого мен турсам болобу деп. Анткени эки түрдүү көз тозок отун көрбөйт дейт. Бири жараткандан коркуп ыйлаган көз, тобо кылып ыйлаган көз, анткени баардыгыбыз күнөөкөр пендебиз. Арабызда кагаздай, сүттөй аппак эч ким жок. Баардыгыбызда эч ким билбей эле койсо жакшы болот эле деген сыпаттар бар. Эч ким билбей эле койсо, укпай эле койсо деген сөздөрүбүз бар, кылыктарыбыз бар. Кудай ошондон сактасын. Алла Таала жакшырып келатат, бирдекени үйрөнөлү, биз дагы жакшырганды үйрөнөлү. Бирөөнүн сырын ачсаң, Алла Таала сенин да сырыңды ачып коет. Бул аскерде ушундай жер, эми чогуу жуунасыңар, тияк бияк эми билесиңби, өлүктүн да сырын ачпаш керек экен. Өлүктү да жуундурат эмеспи? Ошол мезгилде денесинде бир кемчилдик болсо, ошону бирөөгө айтпаш керек экен. Өлүктүн сырын жашырган биздин ыйман тириктин сырын сөзсүз жашырат. Эгерде бирөөнүн сырын ачып, шылдың кылып койсоң, сенин сырың сөзсүз ачылат, бул гарантия. Бул дүйнөдө да, акыретте да. Ошон үчүн ушундай чогуу жашаган жер, ушундай тобо кылып ыйлаган көз тозок отун көрбөйт дейт, анан мекенди коргоп чыккан көз тозок отун көрбөйт экен. Милициянын көзү ошол, аскердин көзү ошол, силердин көзүңөр ошондой көздөр. Башкалар уктап атканда уктабай чыккандар толуп тура. Мен бир түн уктабасам кыйналып калам 2-3 күнгө. А силерге бул кадырес эле нерсе. Нөөмөттө турасыңар, ошол мезгилде уктабай чыгыш бул силердин милдетиңер. Ошон үчүн силер кызматтасыңар, элиңер уктап атат, атаңар уктап атат, апаңар уктап атат, оор-суркоолор, бейбечаралар, кар-картаңдар коркпой уктап атат. Неге? Мекен четинде, жоонун бетинде силерге окшогон курал кармаган аскерлер бар. Аскердин кадырын баркын качан билдик билесиңерби? Чек арада окуяларда билдик. Мага бир топ адамдар кайрылды. Биз деле баралы деп атабыз, топтолуп алдык, бирок барган менен окко төшүбүздү тоскондон башка колубуздан эчтеке келбейт экен. Мылтык атканды билбейбиз дейт. Кантип топтогонду, кантип кайра мынтип чачканды, аларды билмек тургай жөн эле октоп туруп атканды билбейбиз дейт. А силер мына кыздардан бери кандай бааңар бар, ошол күндөр билинди. Ошон үчүн өзүңөрдүн баркыңарды кээде биле жүргүлө. Бул текебер боло деген эмес. Кандай экениңерди билгиле. Биз караганда эле байды, бийди карайбыз да. Бул депутат, бул министр, бул жыргап атат, бул үй салып алды. Алардын баардыгынын баасы бириккенде, Баткен окуясы болгондо силердин бирөөңөргө тең келбей калды.
Ошон үчүн адамды адам кылган амалы деп коет. Адамдын кадырын көтөргөн бар го, бул жөн эле өңү келбети эмес. Бири карасаң сулуу, бири карасаң мамиле кылганда кадыры түшүп кетет. Кээ бирлер бар, өңү анча эмес, бирок мамиле кылганда кадыры көтөрүлүп кетет. Эмнеге? Амалы жакшы, мүнөзү жакшы, мамилеси жакшы, сөзүнө турат, так, колунан иш келет, өнөрү бар. Ошондой адамдардын кадыры бийик болот. Силердин ар бириңерде өнөр бар. Эмне деген? Мекенди корго деген. Мындан өткөн өнөр жок. Кээде ушунчалык кайгырам. Нөмөтө туруп бир ок менен атынып алып турам. Атынып болбосо керек, капысынан бир жаңылып жазып кылбаса керек деп ойлоном. Ушундай сыймыктуу учурда, бирок бул аманат дагы. Мылтыкты сага жөн бербейт. Ал атынып алсын деп бербейт. Бул чоң кыянат. Экинчиден, ошол сен уктабай нөмөтө тургандыгы үчүн көп жер бейпилдик. Бир адам эгерде кыянаттык кылып ошол жерден кетип калса, болду, сеп, чынжыр үзүлөт. Бир жерден прокол болсо билесиздер. Калган жерде да проблема коопсуздукта. Ал жөн эле уктап калбастан, кетип калбастан өзүн өзү атынып алуу деген сөз бул Кудай бетин нары кылсын. Бул диний жагын айтпай эле коеюн. Акыретте бирөө бар, күнөөсү үчүн тозокко түшөт, бирок чыгып кетет деп, акыры 1 жыл өтөбү, 1000 жыл өтөбү, миллион жыл өтөбү, күнөөсү тазалангандан кийин чыгып кетет дейт. Бирок өзүн өзү өлтүргөндөр бул түбөлүк деген нерселерди айтып атышпайбы? Анткени жан да сеники эмес. Жанды ким берди эле? Алла берген. Аны кичине кыйынчылык болсо, же бирөөгө таарынып калсаң, ошону менен өчө ал деген эч ким жок. Кыргызда бир сөз бар. Өлгөнүн өз шору деп. Бүгүн кичине ойлонот, эртеге кыжылат болот. Бүрсүгүнө бир гана атаң менен апаңдан башкасын баардыгы унутуп коет. Сүйгөн кыз үчүн өлгөндөр бар, таң калам. Сүйгөн кыз үчүн өлгөндөр болсо, сүйгөн кызды эле бир күн айтат, келесо, ушуга да өлөбү деп. Сыртынан ыйламыш болот, романтик болот, ыр жазат. Аны башка бирөөгө тийип алып жыргап жашай берет. Ошон үчүн өмүрдү баалаш керек, өмүрдү коргош керек. Карагыла, адамга бир жолу өмүр берилет, анан бир мекен бар, бир ата, бир жүрөк, бир эне бар. Бул өтө маанилүү нерсе. Ошон үчүн силердин ишиңер өтө берекелүү иш. Мына жерде турган ар бир баш бар го, бул алтын деп айтпайм да, титан деп да айтпайм. Бул өтө кымбат баштар. Силердин амандыгыңарды тилейбиз, өмүрүңөрдү тилейбиз. Бир эле атаңар менен апаңар тилебейт силердин өмүрүңөрдү. Мына биз дагы тилейбиз. Силер бар, биз бар деген сөз ушуда, силер аман, биз аман. Ошон үчүн аманчылык тилегиле. Бириңе бириң аманчылык каалагыла. 1 жыл болсо дагы бириңди бириң аягыла. Кээде ойлоном, ошол жерде тургандар кийин балким бириңе бириң куда болуп каласыңар, каяктан билесиңер. Сенин балаң тигинин кызын сүйүп калса алдына барасың. А бүгүн аны сен кордоп атасың, дедовщина кылып, күчкө салып, элдин көзүнчө көтөрүп чыгып, мойнун кайрып, шылдыңдап атасың. Кудай таала билет кимдин даражасы кийин кандай болот. Жок эле дегенде сенин балаң анын кызы сүйүп калса, алдына шөлпөйүп барасың. Жалдырап турасың. Кызын берейин десе, сенин ит сыпаттарыңды билет. Алма сабагынан алыс түшпөйт. Баласы атасын тартса кыйратмак беле деп туруп, жолуңа түшсө эмне кыласың? Арканды узун ташта деген ошо болот. Алыс кыргыт деген. Сен бүгүнкү менен жашаба. Бүгүнкү күч, эртең ким күчтүү болот, бир Алла таала билет. Эвандер Холифилд деген боксердун бир өмүр баянын окудум эле. Эмнеге мен бокска катышкам дейт. Көрүнгөн келип кордой берет эле дейт. Алы жок, күчү жок бала болчу экен. Ар ким тепкилей беришкен, кордой беришкен. Бирок келип спортко катыша баштадым, бокска катыша баштадым дейт. Бирок бир кызыгы дейт, адам күчкө толгон сайын баягылардын өч алысы келбей калат экен дейт. Көзүңө бир бечара көрүнө баштайт да. Ушуну койгон кайран муш деп кылат экенсиң. Бийик адам сыпаты ошондой болот. Майда адам кекшил болот экен. Өч алым деп каалап турат экен. Андан көрсөң кең келечекти эле. Алла таала даражаларды алмаштырып коет. Азыр мына түрмөдө камактагыларды карайсыңар да, туурабы? Мен айтат элем, ошолорго делечи сый урмат менен караш керек. Билбейсиң кимдин тагдырында эмне жазылган. Ал жакка барбайм деген эч кимде кепилдик жок. Эч кимде кепилдик жок. Ким кандай болуп түшүп калды бир Алла таала билет. Соттор деле адашы мүмкүн, тергөөчүлөр деле адашып калышы мүмкүн. Подстава деген бир балекет бар. Билип кылышы мүмкүн, билбей кылышы мүмкүн. Ошон үчүн баардыгын өзүңдөн жогору койгонду үйрөнсөң, сен адам болот экенсиң. Кичинекей баланы өзүңдөн жогору кой дейт. Анткени анын күнөөсү жок, бейгүнөө. Аксакалды өзүнөн жогору кой дейт, ал сагаранда көп нерсе көрдү. Тажрыйбасы бар. Ошон үчүн аксакал. Билимсиз, илимсиз, караңгы болсо дагы жахил деп коет. Өзүңдөн жогору көр дейт. Ал бир туура эмес кылса билбей кылып атат, сен билип туруп кылып атасың. Алымды өзүңдөн жогору көр. Ал болбосо акты, караны, оңду, солду, туураны, туура эмести, адал арамды, соопту, күнөөнү каяктан билет элек? Азыркыга чейин Чубак ажыдан угам. Чубак ажыга көз өтүп кетсе деле мен устатым. Кандай теманы жазбай, Чубак ажы зина, Чубак ажы мисалы
илим билим алыш, чубага чет өлкөгө чыгыш, умурага барыш, үйлөнүш темаларын койгула, ар бирине берген жообу бар экен. Тынбай эгер уга турган болсоң, 340 күндөн ашык угат экенсиң, күнүгө 24 сааттай уга турган болсоң. Өмүрдөгү берекени карабайсыңарбы? Өзү 10 жылдай эле чубак ажы болду, билесиңер. 2010 жылдары чыккан, 2020 жылы кете берди. Бирок ошонун 1 жылы сабак айланып калыптыр. Болбосо ал киши аяка барган, бул жакка барган, кылган кызматтары көп, элге кызмат кылып койгон экен. Элге кызмат кылып койгон экен. Ошон үчүн береке жөнүндө айтып берейин. Бир адам бар экен. Дүйнө табат экен, 3кө бөлөт экен. 3төн бирин сөзсүз бейбечелерге, кедейлерге берет экен да. Анын баласы өтө жакшы окуу жайга өтүптүр. Бүт байлардын балдары окуган. Азыркы Принстондыр, балким Гарвардтыр, Оксфорд, Кембридж, кайдан билейин. Айтор ошо жактан барып, илимдүү, билимдүү болуп, эсеп кысаптарды үйрөнүп, семинарларга катышып, костюм шымын кийип, дипломун алып, анан келиптир. Келсе атасы дагы деле баягы тапкан 3кө бөлүп алып 1 бөлүгүн берип атат. Ошондо атаке дептир. Биз бала кезден баштап ушул сыпатыңыз калган жок сиздин дептир. Канча дүйнөнү кыйналып таап, жөн эле бир дармаеттерге берип атасыз дептир, орусча айтканда. Ошондон көрү деп туруп, мен бала кезден бери эсептеп берейинби, 3төн бири канча болот деп туруп, эсептей келсе айланан канча миллион сомдогон акча болуптур. Ата караңыз дептир, ушуга үй салсак болот беле, мына жерди бүтөсөк болот беле, мунуларды башкача тарбияласак болот беле, мына жерди мынтип койсок болот эле, бир бизнес кылып койсок болот эле десе, балам дептир. Кой тууса, эң көп тууса 3төн тууйт дептир. Эң мыктылары 2ден, 8ден тууйт дептир. Болбосо 1ден эле тууйт дептир. Анан аны да союп жейбиз чекеден дептир. Коосун тандап, бир баглан коозу жейли, чырбаз коозу жейли деп, же бир семиз куйруктусун тандай деп тынбай союп жей беребиз. Алып чыгып сатабыз, бөлөргө жетелеп барабыз дептир. А бирок ит тууса 7, 8, 9, 10дон тууйт. Жыл сайын тууйт. Аны союп жеген эч ким жок, жетелеп барган эч ким жок. Кимиси көп дептир. Койбу же итпи дептир. Карасаңар, бир коро койдун четинде болсо бир чекит болот. Ата албетте кой көп дептир. Эми акылыңа салып көр, эсептеп көр дептир. Азыр эсептегенде эсептеп көрүш дептир. Эгер чындап болгондо кандай болот эле, канча миллион ит болот эле азыр. Балам, береке деген ошондой болот деген экен. Мына бейбечара, ачарык, жетим жесирлерге мен бөлүп берип атканым дептир. Ошол берекеге себеп. Ушул береке болбогондо сен ал жакта окубайт элең балам дептир. Ушул береке болгондо аманчылык, тынччылык, ушунча аброй кадыр барып болбойт эле балам. Береке ал эсепке алынбайт деген экен. Ошон үчүн жашооңордо береке болсун. Анча-мынча бөлүшкөндү үйрөнгүлө. Ушу эркек кишинин жакшы сыпаты мына кыздардан сурагыла, берешенди экен, Мындай берешең көзгө укмуш көрүнөт. Кебетеси мындай болсо деле берешен болсо кыздар сүйүп калат ошо. Ар кандай аял айтат, ушу бала менин күйөө балам болсо деп. Ошон үчүн берешенди көрөнө берели, берешенди Аллах да жөн калтырбайт экен. Мисалы, чайник бар го, чайниктеги чайды куймай сайын, түгөтмөй сайын башка жаңы чай келбейт. А биз болсо сактап отура беребиз. Сен сактап бербей отура берсең, Алла Таала да сактап сага бербей отура берет. Ушуга ишенгиле. Биз жалаң акыл менен, эсеп менен дүйнө кууган заман болду. Бир айта беришкен да. Ушул муну китеп чыкты, ушу жаш баланын китеби экен. Али Мырза Назар ошол жерден окудум. Жаңы китеп экен. Ушу бирөөнүн китебин эмгегинде айта жүргөндү билели да. Биз жалаң эле Дюманы, Джек Лондонду, Майн Ридти, анан кийин Робинсондун же Шарманын мотивациялык китептерин айта берип, ошолор окула баштады. Бирок өзүбүздө деле жакшы болдур. Колунан келишинче топтоптур. Албетте, компиляция ар жактан топтогон, бирок топтогондой жакшы нерсе. Сонун нерселер жазыптыр. Мен ушул китепти кече атайын эртеге бет ачар болот дегенден колума кармапты. Бизде көпчүлүк китепти окуй эле бара берет. Анан сөз сурайт. Китепти окуган эмес өзү. Китептин бет ачары. Мен бир сүйлөп коеюн деп. Анан сөздү мынтип баштайт. Бул китепти окуган жокмун, бирок окубасам да оюмду айтып коеюн деп. Анан аркасынан кишини мактай баштайт. Кишини мактабаш керек. От менен суу бирине бири душман болгондой, мактоо менен ыкластуулук бар го бирине бири душман. Адам мактаган сайын магдырай баштайт. Магдыраган жаман нерсе. Элестетип көргүлө, сен уктап калсаңар, түрмөдөн адамдар качып кетсе кандай болот? Ошон үчүн адам начеку деп коет, мындай дайыма тың болуш үчүн, дайыма максаткөй болуш үчүнчү көп эле мактанууга бербеш керек. Бирөө мактаганда, албетте мактабады, урушпайсың албетте, бирок ичиңден макта эч кимге жакпай койот, баарына жагат. Бирок бир анаконда битон деген, мен Таиландка барып келдим.
Питон жыланды көрдүм эле, көргөмүн дейт, айдоочу барып айтат. Бирок питондон да анаконда чоң болот. Мен экөөнүн айырмасын буга чейин билбейт экен, экөөнү бирдей эле жүрүпмүн. Бирок бир уктум эле да, анаконда деген жыланды адамдар кадимкидей өлтүрөт экен. Кантип? Мылтык менен эмес, капка менен эмес, жакшынакай эле маңдайына барып өлтүрөт. Кантип билесиңерби? Коён барго, коёнду өлтүрүп туруп териси менен маңдайынан мындай сылай баштайт экен да. Сылаганда баягы магдырап уйкуга алдыра баштайт экен. Адамга ишенип, ушундай өзүн бактылуу сезип, ошол мезгилде кыларын кылат экен адам. Ошол сыяктуу мактоо барго, адамдын белин сындырып коет. Ошого макталып атканда адамдын бир адеби бар экен, ичин ойлош керек экен. Жараткан Алла мени мактап атат. Бирок мен бул мактоого татыктуу эмесмин, өзүм билем. Эми ушул макталып аткандыгым үчүн азаптаба Алла Таала, анткени сен кызганчаксың. Мактоого бир гана Алла Таала татыктуу. Башка бирөө макталганда Алла Таала кызганат экен да, муну эмнесин мактайт? Мен азаптаба деп бир ушуну тилеш керек экен. Экинчиден, ушу мени билбей мактап атат. Алла Таала ушу билбеген жаман сыпаттарымды жок кылып койчу, ушу өмүр бою эле билбей койсун деш керек экен. Анан макталган сыпаттарым чындап эле ушул мактагандай кылып койчу, мындан да жакшы кылып кой деп тилеш керек. Ошон үчүн ушул китептердеги окуялар бирөө айтат экен да, кой чутуп кетти дей берет экен. Кой чутуп кетти. Өзү алып, балдарга, шакирттерге сабак өткөн сайын эле сөз арасында кой чутуп кетти дей берет экен. Түшүнбөйт. Анан баягы духу жетип калган мезгилде азыр ар бир офицериңер кой чутуп кетти деп баса берсе, барып сурай албайсыңар. Кимиң барып сурайсың, духуңар жетип. Жөнөкөй мына келген жокерлерден. Ушунун сырын айтып бериңиз деп. Ага да убакыт керек, ага да кадыр бар керек, ага да жетсиңиш керек. Ошондой мезгилдердин биринде анан бир шакирти баатынып сураптыр, ушинтип эле айта бересиз десе, мейлим айса айтып берейин деген экен. Кантип дегенде, биз анда жүрөт элек. Силерге окшогон окуучу болчубуз, медреседе окуйт элек. Анан бир жолу баратабыз. Үйгө каникулга жооп берди, эс алганды баратып, бир жерде булак бар экен. Ушу экөөбүз дарат алып намаз окуйлу десек эле бирөө келип кошулуп калды. Мен койчу элем, мен да силерге кошулуп окуп алайын, жамааттын собу көп болот деп. Анан намаз окуп бүткөндөн кийин үчөөбүз сүйлөштүк. Бирден тилек кылалы, калгандарыбыз амин деп туралы. Ошолор кабыл болсун деп. Сапардагы адамдын дуасы жакшы кабыл болот да. Кудай берсе мен умрага баратам, силерге да дуа кылам, тилек кылам. Силердин атыңардан салам айтып коеюнбу, билесиңер да мүмкүнгө. Айтып коеюнбу? Анан ошол жерде биринчи мен дуа кылдым дептир. Алла Таала, келечекте мени бир чоң алым кыл. Анан бир соонун кооз шаарда өтө бир кооз мечитке имам болоюн, ошол жерде элиме кызмат кылып динимди таркатайын дедим. Бардыгы амин деди. Берки досум айтты, мен бир бай болоюн, Алла Таала мага байлык берчи, адамдарга бир кайрымдуулук, мээримдүүлүк кылып, ошону менен көп сооп табайын, амин деди. Анан кийин үчүнчү койчуга келгенде койчу айтып кой деди. Алла Таала менден разы болчу деп кой деди. Мени да разы кылчы. Дүйнөдө эле аркасынан кетип калбайын, ар бир амалым сага жакшы экен деп койду дейт. Түшүнгөн эмеспиз, амин деп койдук дейт. Чындап эле мен жакшы алым болдум, көрдүңөр дейт. Азыр чоң мечитте имаммын, силерге сабак берем, билим берем, дин таркатып атам. Тиги досум бай болду, чындап эле берешен. Бирок эгерде көңүлдө, жүрөктө, дилде ушул амалдар жараткан ыраазычылыгым болбосо бир тыйын. Кооз мечит да бир тыйын, берген сабагым да бир тыйын, тигин таркаткан акчасы да бир тыйын. Эгер Алла Таала разы болбосо, кабыл кылбаса, тигил болсо бул дүйнөсүн акыретти сурап койбодубу дейт. Каалаганы бир гана бейиш деп айткан экен. Менден разы болчу Алла Таала. Байлык да сураган жок дейт, бийлик да сураган жок, дараж да сураган жок дейт. Кийин түшүндүм, кой чутуп кеткен экен деп атпайбы. Ошон үчүн мына кылган ишиңер барго, жараткан ыраазылыгына багыштап койсоң, аябай жеңил болот да. Бир жыл барго, ушундай өтүп кетет, дагы 10 жыл, 100 жыл кызмат кылсам жакшы болот эле деп ойлойсуңар. Көпчүлүгүңөр ниетиңер бир аз башкачара келгендер да бар да. Бул жакта эмес, ага айткандай, капыраак айтканда, Африкада ушундай болсо керек. Армияга, прокуратурага кирем, мага военный билет керек деп баргандар болот экен. Аларга бир жыл аябай кыйын болот. Бирок жаратканды разы кылган, милдетимди өтөп атам, парзымды өтөп атам деп келген кишиге бул өтө жеңил болот. Бирөөдөн укук талап кылыш үчүн биринчи өзүңдүн милдетиңди аткар деген сөз бар. Анан эми китеп боюнча болгондон кийин дагы бир китепти кечээ мага белек кылды. Калысбек устаз деген билесиздерби? Калыс устаз. Чубак ажеке айткан, азыр сабактар болуп атат. Жаш устаз чыгып атат, бирок абдан мыкты устаз. Ошонун биринчи эле макаласын окудум, мына бейиштик үй бүлөгө деген жоопкерчилик жөнүндө жазыптыр. Ошо жоопкерчилик жөнүндө жазганда эркектер жөнүндө мына нерсени кылыптыр да.
ар нерселердин өтөсүнө чыгуу үчүн эркек адамдарга биринчи эстеп койгула. Жазып алсаңар дагы жакшы болот эле. Негизи ушундай семиналарга келгенде колдо калем кагаз болсо жакшыраак болот экен. Биринчи бекем ыйман жана кыямат күнкү сурактан чындап коркуу. Акыбети кандай болот? Эмне кылам деген адам арам ишке барбайт. Азыр мынтип акчасын алып атасың, бирок кийин сурагы болот. Азыр жашынып калган мен Алла Тааланын алдында эч ким жашыра албайт деген ой болсо, мына үйлөнүп аткан мезгилде дагы эмне үчүн айтылат? Аялдын колу муздак сууга салынбаш керек. Салынса эркек жооп берет. Себеби ал аял өзү эле эмес, аны күн кылып алган жоксуң. Ден соолугу аманат болуп атпайбы? Мен кантип жооп берем? Урайын деп атканда, сөгөйүн деп атканда, мына бул жакта да башка бирөөнүн балдары келип атат. Офицерлерге да катуу тиет. Булар эми тилин карабагыла, дилин карагыла. Катуу тийсе жаман көрбөгүлө. Тилер жакшы болсун деп. Дили таттуу болуп атпайбы? Дили ниети жакшы болуп атпайбы? Ниетин карагыла, тилин карабагыла. Бирок урматтуу офицерлердин арасынан сөгүнгөндөр болсо керек, сөкпөңүздөр. Анткени сөгүү бар го, адамды бейиштен алыстатат. 70 жыл алыстатат бир сөккөн деп айтылат. Анан сөккөндө кыргыз кулагыңды урайын дебейт да, мурдуңду урайын дебейт да. Энеден баштайт, орусча деле, кыргызча деле ошол. Энеден эмне күнү? Эне биринчи ичинде көтөрөт экен. Анан колунда, анан жонунда, анан өмүр бою жүрөгүндө көтөрөт экен. Мына жерде отурган апалар деле азыр балдарын ойлоп отурат. Эмне болду экен деп. Бир жака кетсе, балдар чоңоюп, келер келгичекте бир гана эненин жүрөгүндө болот, башкалар унутуп эле калат. Ата деле бир аз унута түшөт, эне ошондой болот. Ошон үчүн эне деген сөгүүнү оздон чыкканда энеге болгон сый урмат кошо чыгып кетет экен. Ошон үчүн энелерге сый урмат мурдагыдай болбой калды. Карлар үйүнө барып көргүлөчү, Кудай бетин нары кылсын. Ошого сөгүнбөңүздөр, бир гана суранычым ошол. Сөгүнбөңүздөр, өзгөчө ушул күндөрү. Анан ошого сурактан чындап корккон адам жоопкерчилик болот экен да. Мына мен азыр мылтыгымды кармап күзөттө турам. Эгерде уктап кетсем, же соткага кирип кетсем, же атынып алсам, же эмне кылсам, тиякта сурагандай болот. Мейли офицер билбей калсын, бирок мунун баары жазылып атат деп билген адам ар бир ишке так болот. Мен деле депутаттык милдетимди аткарып атам, аткарбай атам, кийинки мезгилдерде көп ойлончу болдум. Көп ойлончу болдум. Экинчиси кажыбат кайрат менен бекем эрк. Эркекти эркек кылган. Эрк деген сөздөн болуп атпайбы? Аял деген аял эмес, аярым. Чындап аяш керек экен. Биринчи кадырын түшүнбөсүң, үйлөнгөндөр бара-бара жаш кезде түшүнбөйт. Жаш өткөн сайын түшүнөсүң. Ар бир балаң төрөлгөндө, боюнда бар мезгилде кыйналганын көрөсүң. Сени сүйүп, жакшы көрүп жүрөт, бирок боюнда барда сени көрөйүн деген көз болбой калат го. Жеп жүргөн тамактарын жегиси келбей калат. Жакшы көргөн жыттарын жыттагысы келбей калат. Атир бар го, атирди аябай жаман көрүп калат. Себеби кичине өтүп кетсе, жашчы нерсе кетсе кандай кызмат болосуң? Ичинде дагы бир адам пайда болсо, ушундай кыйын болот экен да. Ошондо толготконун көрүп, анан бала түндө сыйлаганда эркектерчи ушундай кыйын болсоңор ойгоносуңар дагы, карачы деп коюп кайра уктай бересиң. Эгер өзүңө каратып койсо 2 күндө жинди болуп каласың чын. 1,5 күндө, 2 күндө деле эмес. Аялга эркти башкача берип коюптур. Ушуларды түшүнгөн сайын аябай баштасың. Ошон үчүн баштан эле аяш керек, кийин эмес. Анан ошого эркекке кажыбат кайрат менен бекем эрк. Үчүнчү, кат сабатын жоюп илим билимге ыктоо. Эмне үчүн мына китеп долбоору? Илим билим керек. Ойлобогула, эркек десе эле мындай бизнес кылып кете беребиз. Бизнесте илимсиз болбойт, чыга ишенип койгула. Аял деле илим билимди баалайт. Эгерде аял алам десең, аялдын даражасы сенден бийик болсо, сага кызын бербей койсо таарынба, бул туура эле нерсе, текебердик эмес. Сен биздин теңибиз эмессиң деп туруп бербей койсо, бул текебердик эмес, чындап эле анын даражасы сенден бийик. Кантип андан даражаңды бийик кылсаң болот? Бир гана илим менен. Бай, тектүү болсун, сен илимиң жогору болсо болду, айта албайт, сен бизге тең эмессиң деп айта албайт. Чубак ажекеге дүйнөнүн бир дагы падышасы кызын бербей кое албайт болчу. Илим даражаны ошончолук көтөрөт. Анан ынсап менен көрөгөчтүк. Ынсап деген топук, барга шүгүр кылуу. Көрөгөчтүк кичине алдын ойлоо, кенен ойлоо. Эркек ошон үчүн эркек экен, аял эмоция калтырып коет, чындап эле ошондой. Эркектики рацион, акыл ошон үчүн. Талакты эркекке берген ошолду, эгерде аялга берип койгондо бир да үй бүлө сакталбайт эле. Ар бирибиз бир жылда 5тен 10дон талак алмакпыз, чын айтайын. Эми ачуу менен айтып кое берет. Аял талак сураганда талак бербеш керек. Аял байкуш сүйөм деп айта албай эле талак сурай берет, ошол чын. Кийин ушуну эстеп койгула. Талак сураганда мындай сүйөм деп айта албай атканда, же бир таарынып атканда, же бир көңүл бөлүп койсун деген эле сөзү. Ага болбойт, андан кийин териси жукалар кызаңда барып талак берип коет. Аны да стресске салат, кайната кайнесине кыжылат кылат, үй бүлө бузулуп атат, бала бакыра экиге бөлүнүп калып атат, Кудай сактасын. Кийинкиси шүгүр менен сабырдуулук качеттелет дейт. Анан дагы 6 мырзалык качеттери төмөнкү нерселер дейт. 6 саны аман дени карды соо болуп туруп, аялын иштетип жалкоолоонун жатуусу. Азыр аялдар базарда, аялдар көчөдө, аялдар соодада, Россияда өздөрү жатып ишер жалкоо болгондор толуп турат.
Бул туура эмес. Экинчи, алсыз аялы менен жаш балдарына кол көтөрүп кызыл камчы атанып заалым болуусу. Ушул эркектердин касиетин, кадырын жаман кетирет экен. Кичинекей балаң акыбалы эмне? Аялыңа кылган жаман мамилең бар го, биринчи балаңдын жаман чыгышына ошол себеп болот экен. Эң жакшы тарбия дейт, балаңды ментальный арифметикага бериш эмес, англис тилине бериш эмес, медресеге бериш эмес. Аялыңа жакшы мамиле кылсаң, балаңа кылган эң жакшы мамилең ошол экен. Балага тарбиянын эң сонун ошо болот экен. Анткени апасынын бактылуу болгонун көргөн бала анан бактылуу болот экен. Не кылсаң деле апасы бактысыз болуп турса, баланын жүрөгү тынчыбайт экен, ыза боло берет экен.